Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргыз элинин ынтымактуулугу журт башына оор күн түшкөндө дароо бириге калып, колунан келишинче кыйынчылыктан чыгууга аракет кыла ала турган, бир сөз менен айтканда, мекенчил эл экенине дүйнөнүн бир катар ири мамлекеттери, экономикалык жактан өтө өнүккөн бай өлкөлөрдүн жарандары таң калып, оң баасын берип, алкыш айтып жатканын көрүп турабыз. Пандемияга байланыштуу күн сайын ондогон, балким жүздөгөн мекендештерибиз бул жарыктык менен кош айтышып, катарыбыздан кетип жатканы кандай гана өкүнүчтүү экенин ар бирибиз түшүнүп турабыз. Алдын алуу иштери, медицина мекемелериндеги даярдык иштеринин өз убагында жүрбөй калгандыгы, дары-дармектерге байланыштуу, өкмөткө байланыштуу маселелер боюнча бийлик тарапка суроо күн санап көбөйүп жатат. Бир күн келип акыры ушул апаттан кутулган соң, баары бир жогорку бийликтин ар бир өкүлүнөн катаал суроо болору талашсыз деңизчи. Бирок азыр сөз бул жөнүндө эмес. Эл журт бар экен, анын ичинде мекенчил замандаштарыбыз бар экен, демек буюрса бул кыйынчылыктардан баягы эле элибиз өз аракетибиз менен кырдаалдан чыгып кетерибизге ишенебиз. 10 күндөн кийин чыкпайсыз. 10 жылдан кийин анан небереңиздин тоюна барасыз. Бардык нерседен саясат издеп, учуру келсе дагы, келбесе дагы, саясий аренадагы ордун жоготуп койбош үчүн, калп эле чыгып алып, элдин назарынан сыртта калбаш үчүн болгон мүмкүнчүлүгүн пайдаланып жүргөн. Эл арасында айтылып жүргөн сөз менен айтканда, дешевый понттор менен жүргөн саясатчылар да күйгүзбөй койбойт да. Андайлар учурда ак үйдүн ичинде да, сыртында да бар. Элин эмес, бир дуал коңшусуна бир сындырым нан берип, жок дегенде өзү жашаган көчөдөгү столбаларга өзүнүн чөнтөгүнөн бир лампычка салып коюуга жарабаган мындай адамдар ушул элдин башына түшкөн апаттан да саясат жасап, болбой баратканын карап туруп, кантип анан жакшы сөз айтсын киши. Тили менен тим эле номер 1 патриот болуп көрүнүп, андан башкасынын бүт баары жаман, билимсиз, акмак дагы, анан ошол 1-2 тилдүү саясатчылар гана билерман болуп калды беле деп таң каласың. Алардан айырмаланып, маңдай тери менен жасап жаткан ишмердигинен, тапкан акчаларынан пандемия болобу, башка болобу, же жөн эле тынчтык заман болобу, элинин утуру жолун куруп, мектебин ремонттоп, балдар бакчаларын карап, мечиттерди салып, кымбат баалуу операцияларына каражат таап берип жүргөн кишилер да Кудайга шүгүр, кыргыз элинде жок эмес. Мына бүгүн дал ушул сыпаттагы кишилердин көбөйүшү жана биримдикте иш алып барышы эң маанилүү болуп турганы талашсыз. Бириккиле, чогулгула, чогулуп алып туруп ушул апатка каршы чабышайлы, согушайлы. Биз эмне үчүн карап турушубуз керек? Эмне үчүн биз карап турушубуз керек? Апат келип бизди баарыбызды согуп атса, жыгытып атса, досторубузду, туугандарыбызды алып кетип атса, биз эмне үчүн карап турушубуз керек? Биз чабышышыбыз керек. Биз булар менен тытышышыбыз керек. Ошондуктан баарыңарды күчүңөрдү бириктирүүгө аракет кыламын. Биз убакыттан уттурбашыбыз керек. Мекендештерибизди, өзүбүздүн тууган уругубузду, дос жарларыбызды, айылдаштарыбызды сактап калышыбыз керек. Мен баарыңыздарга ийгилик каалайм. Биз аягына чейин чабышабыз. Ийгилик болсун баарыңа. Ооруга ишенбегендер да болду. Ишенбөөгө чакырган аттуу баштуулар да болду. Оорудум деген адамдарды жана аларды дарылап жаткан дарыгерлерди шылдыңдап акмакка чыгаргандар да болду. Андан бери ушунча мекендешибиз дал ушул илдет менен ооруду, канчасы көз жумду. Жана бул көрүнүш уланып жатат. Бирок дагы эле тилекке каршы бул пандемияга карата бир жаңсыл мамиле кылынбай жаткан учурлар да уланып жатканы көрүнүп турат. Бирок бүгүн түшүнүк бир топ өзгөрдү. Мекенчил мекендештерибиздин аракеттери өкмөткө колдоосу менен күн сайын көптөгөн жарандарыбыздын өмүрүн сактап калууга мүмкүнчүлүк жаралып жатат. Кимдир бирөөлөр ачык айтып, миллиондогон жардамдарын көрсөтүп жатат. Кимдир бирөөлөр айтпай жасап жатат. Ниети калыс, башкача айтканда, чыныгы мекенчил жарандарыбыздын көп экендиги менен сыймыктанчу эл экенибизди көрсөтүп жатабыз. Демек буюрса, биз бул алтын өчкүр илдетти да жеңебиз. Мүмкүн болушунча аз жоготуулар менен бул согуштан чыгабыз деп тилек кылалы. Урматтуу мекендешим, сен кыргызстандыксың. Демек сенин жүрөгүңдүн бир бөлүгүндө
сөзсүз түрдө күчтүү мекенчилдик сезимиң жашап турат. Бүгүн Кыргызстан бир гана мекенчил уул кыздарына муктаж болуп турат. Демек, бүгүн сенин мекениң сага өтө муктаж. Сенин колдооңо муктаж. Башкалардын мааниси жок болуп бүттү. Мекенчил адам гана мекенине тирек болуп туруп бере аларын тарых бүгүн дагы бир ирет тастыктап турат. Балким сенин акчаң көп эместир, бай эместирсиң. Балким сен эч кандай мамлекеттик кызматтарда иштебейсиң. Жөн гана өз тирилигиң өзүң камсыз кылып жүргөн карапайым бир жакшы инсансың. А балким сенин бүгүн акчаң көптүр, кадырың бийиктир. Сөзүң азыр көптүр кишиге өтүмдүүдүр. Мамлекеттик кайсыл бир кызматта отургандырсың. Мунун азыр эч кандай мааниси жок. Ким болсоң дагы, кандай шартта болсоң дагы, мекенчил бол, мекендешим. Мекенчилдик менен бириккен элдин колунан өтө чоң иштер келери талассыз. Мекенчилдер буюрса Кыргызстандагы бул коронавирус илдетин да жеңет. Андан башка коррупция, бийлик тараптагы дагы башка мамлекетибизди митте курттай жеп жаткан системалык илдеттерди да жеңет. Адилеттүүлүк орнойт. Кыргызстанды бул акыбалдан мекенчилдер гана алып чыгып кете алат. Дүйнө жүзүндө Кыргызстан мекенчилдердин өлкөсү деген ат менен таанылып, тарыхый өзгөрүүлөр жүрөт деп ишенебиз. Жана жараткан Аллах Тааладан жардам сурайбыз. Саламатта калыңыз.